Бул видео сабакта бүтүн сандарды кошуу жана кемитүүгө карата бир канча көнүгүү аткарабыз. Анда эмесе кеттик. Алгачкы амалды жазып алабыз. 2 кемитүү 3. Бул жерде кемүүчү 2, кемитүүчү 3. Биз кичине сандан чоң санды кемитип жатабыз. Анда бул сандардын мааниси терс санга барабар деп айта алабыз. Себеби кичине сандан чоң санды кемитсе, ал терс санга барабар. Амалды аткаруу үчүн саногун сызып алабыз. Саногун сызып алабыз. Башталгыч чекит 0, анын оң жагында оң сандар 1, 2, сол жагында терс сандар -1, -2. Жана биздеги бул жерде кемүүчү 2. Анда биз саногунда алгач кемүүчүнү белгилеп алабыз. Кемүүчү 2, демек саногунда 2-ни белгилеп алабыз. Андан кемитип жатабыз 3-тү. 3-тү кемитип жаткандыгыбыз үчүн биз сол жакты көздөй 3 санга жылабыз. 1, 2, 3. 3 санга жылганыбызда -1ге келип токтодук. Анда бул сандардын мааниси -1ге барабар дейбиз. Башка бир мисалда аткарып көрөбүз. -2, -3 амалын аткарабыз. -2 жана -3 амалды аткаруу үчүн саногун сызып алабыз. Бул жерде башталгыч чекит 0, оң жагында оң сандар, ал эми сол жагында -1, -2, -3, -4, -5 сандарын белгилеп алдык. Кемүүчү канча бул жерде? -2. Анда саногунда бул жерде кемүүчү -2. Саногунда -2-ни белгилеп алабыз. Жана биз бул сандан дагы 3 санга сол жака жылуубуз керек. Себеби кемитүү 3 болуп жатат. 3 санга сол жака жылабыз. 1, 2, 3. 3 санга сол жака жылганыбызда биз -5ге келип токтодук. Анда -2 кемитүү 3 амалынын мааниси -5ге барабар деп айтабыз. Бул сандардын мааниси -5ге барабар. Башка бир мисалдагы аткарабыз. -2 кошу 3 амалын аткаралы. Бул амалды аткаруу үчүн дагы саногун сызып алабыз. Башталгыч чекит 0, оң жагында 1, 2, -1, -2 сандарын белгилеп алдык. Бул жерде кемүүчү -2. Анда саногунда -2-ни белгилеп алабыз. Эми биз бул санга кошуубуз керек 3-тү. Кошуу болгондугу үчүн биз саногунда оң жакты көздөй 3 санга жылабыз. 1 сан, 2 сан, 3 сан. 3 санга жылганыбызда биз 1ге келип токтодук. Анда бул сандардын мааниси 1ге барабар. -2 кошу 3 ал барабар 1ге. Дагы бир мисал аткарып көрөбүз. Бул жолкусунда 2 кемитүү -3. 1 сандан терс санды кемитип жатабыз. Бул тууралуу биз мурунку видео сабактарыбызда кенен маалымат берген болчубуз. 1 сандан терс санды кемитсе, анда ал жерде берилген кемитүү жана минус белгилери алар кошуу болуп өзгөрөт болчу. Анда бул жердеги амалыбыз 2 кошу 3кө барабар болуп калат. 2 кошу 3. Биз бул амалды оңой эле аткара алабыз. Себеби булар натуралдык сандар. 2ге 3тү кошсо 5. Бул тууралуу дагы бир мисал аткарып көрөлү. -2 -3. -2 кемитүү -3 амалын аткарабыз. Бул жерде дагы кемитүү жана минус белгилери биргеликте келген. Анда бул белгилер кошуу болуп өзгөрөт. Биз амалыбызды кайра жазып алабыз. -2 кошу 3 болуп өзгөрдү. Биз бул амалды бул жерде аткарган болчубуз. -2 кошу 3. -2ден оң жакты көздөй 3 санга жылса, ал 1ге барабар. Демек бул сандардын мааниси 1.